ийгиликке жеттим деген адамдын эле үйлөрүнө барып атам. Ийгиликке кантип жетесиң деп үйрөтүп аткан бизнес коучтардын үйлөрүнө бардым мен. Адамдарды мындай телефондо чыгып, YouTube'да Керелден кечке эң суперине барды жанагындай. Кыргызстанда мен деген Гонконгдо берип жүргөн, ушундай бир кыдырып жүргөн ушундай бизнес коучтардын бар. Бирок экөөбүз ийгиликти үйрөтүп аткан кишилердин үйлөрүнө барсаң, ал жерде ийгилик жок үйдө. Ал жерде акча бар. Акча бар. Машина эң акыркы үлгүдөгү. Үйдүн ичине кирсең, деп койсо күйөт. Чай депсе баягы эле робот алып келе албайт, бирок домработница бар. Бүт нерсе. Но бирок үйдүн ичинде бир башкача бир жит бар. Жахилияттын жити деп коет. Бузукучулуктун жити бар кадимкидей эле. Баласы ассаламу алейкум дегенди деле билбейт. Кызы шортичен эле кирип келип бутун стол үстүнө илип коюп, здрасте деп отура берет. Анткени кичине анча-мынча курсагы тоюп, анча-мынча эме жеткенден бул болбойт деп айткан адамды жактырбайт экенди көрсөчү. Бул кылып атканың арам. Бирөөнүн жеп атасың, туура эмес десе, как-то надо же жить дейт да. Жашаш керек да дейт да. Аны алдап деле жашай берсе боло берет. Тоноп деле жашай берсе болобу.